Алейкум, урматтуу туугандар. Көңүл айтабыз дейбизби, кандай дейбиз? Кечеги Айсулуу карындашыбыздын өлгөнү бардыгыбыздын кабыргабызды кайыштырып жатат. Өзгөчө кече энесинин ыйлаганын көрүп, кайгырганын көрүп, кыжалат болгонун көрүп, биз дагы кыжалат болуп жатабыз. Эч кимдин башына салбасын. Айтайын дегеним, Кытайда бир кылмыш кыла турган болсо, ошо кылмыштын жазасы кээде өлүм менен аякталат. Ал кылмыш кылгандыгын үчүн эле, же кызматына кыянатты кылган үчүн башы кесилет, же смертный казнь, өлүм жазасы берилет. Бирок бул жерде бирөөнүн кызын, татынакай кызын алып барып зордуктап гана койбостон өлтүрүп койгондун жазасы кандай болуш керек? Менин оюм боюнча, деги эле кыргыз элинин талабы ушундай болуп жатат. Булардын жазасы өлүм менен аякталыш керек. Башка эч кандай ырайым берилбеш керек. Себеби ушундай болбосо бул нерсе токтотулбайт. Татаал чараларды колгонуш керек. Учурдан пайдаланып президентибизге да кайрылабыз. Элдин талабы да ушундай. Элдин төккөн налог менен, элдин төккөн акчасы менен ушундай зөкүрлөөдү, түрмөдө тамак берип, ошолорду багып, бапестеп отурган бул нерсе жакшы нерсе эмес. Ошого бир татаал мыйзам чыгарып, зордуктагандарды жок дегенде өмүр бою эркинен ажыратып, зордуктап ушундай педофил болгондорду мындай смертный казнь, өлүм жазасын эле бериш керек. Свобода слова, демократия деген Америкада, ООН бар биргеликте ошол жакта турат. Ошолордун өзүндө өлүм жазасы бар. Бирок бизде айтып атат, эгер өлүм жазасы болсо анда мындай болот, тигиндей болот. Өлүм жазасы болгон жерде адамдын жаны таттуу. Өлүм жазасы болгон жерде ал зынага барбайт. Ал жана айтып алдап чакырса дагы барбайт. Ал эми коркот. Анан соттор адилетсиздик кылып коет, мындай кылып коет, постанова кылган жерге барба, зына кылган жерге барба, Алланын азабы келе турган жерге барба. Эгер ушундай мыйзамдар чыгара турган болсо, адам, акылы бар адам ал жака жолобойт, жакын дагы барбайт. Эгер бара турган болсо, замешанный болсо, анын азабын өзү көрөт. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул нерсеге өлүм жазасын бериш керек. Болбосо мындай нерсе токтобойт. Түрмөгө отурат, кайда чыгат, андан дагы хужесин кылат. Мындай айбандарга адамча эмес, айбанча мамиле кылыш керек. Башка эч кандай жолу жок. Карындашыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Биз дагы ушу Меккедебиз, ыйык жерде дуа кылабыз. Аллах Таала үй бүлөсүнө сабырдуулук берсин. Ассаламу алейкум.